Урматтуу коноктор, саламатсыздар, урматтуу Улайтал айылынын тургундары. Мына бүгүн биздин айыл өкмөтүндө жакшы иш-чара болуп отурат. Майрам күнгө карабастан өзлөрүнүн алтын убактысын бөлүп, биздин айыл өкмөтүнүн элин бир сыйра медицина тармагынан кароодон өткөрүп коелу деп Дени Сак Булут Дени Сак эл ассоциациясынын врачтары келип отурат. Жетекчиси Максат мырза, ушул биз Сали мырза менен биздин райондук врачтардын башкы дарыгери Жыргал мырза менен биргеликте ушул иш-чараны уюштурдук эле. Ошо сиздерди көрүп, ден соолугуңуздарды бир сыйра кеңешин берип, кандай ооруп атасыздар, эми оорубаңыздар. Негизи оорубаш керек, бирок биз билесиздер, дайым качан ооруп, мындайча айтканда, критический моментке келип калганда дарыгерлерге кайрылабыз да. Ошону алдын алышыбыз керек. Ошо алдын алуу максатында ушул иш-чараны уюштуруп отурабыз. Сиздердин атыңыздардан, өзүмдүн атымдан ушул ассоциациянын врачтарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Аны жолу ошол майрам күнгө карабай, дем алыш күнгө карабай келип сиздердин ден соолугуңуздарды карап берели деген ниетте келип отурушат. Анан сиздерден сураныч, мына өчүрүткө жазылдыңыздар. 20 тармакта врачтар келишти. Ар тармакта ошого бөлүнүп, баандай эми өчүрткөн учурда кичине талаш тарташ болбош керек. Өзүбүздүн маданияттуулугубузду, өзүбүздүн кыргыз элинин улуулугун көрсөтүп, жакшына кечке чейин көрүнүп кетесиздер, Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Улайтал айылынын жалпы жашоочулары. Бүгүн ушул Оштон атайын ушул элибизге кызмат кылайлы деп Дени Сак эл ассоциациясы алдыңыздарга келип ушул профилактикалык кароодон өткөрөлү деп келдик. Негизинен ар бир оорууну дарылоого караганда алдын алуу бул эң жакшы процедура болот. Врачтар үчүн дагы, карапайым калк үчүн дагы. Ошондуктан ушул Жыргал Жолдубаевичтин уюштуруубуз чакыруусу менен жана ушундай эле айыл өкмөт, бул Сали досубуз болот, ушулардын чакыруусу менен келип бүгүн ушул кызмат кылууга келдик. Андыктан көп сөздөн ишке өтүп, эртерээк ишти баштасак деп турабыз. Рахмат. Анан ошол ассоциациянын ичинде областка баш көрүнгөн чоң эжекелерибиз бар. Эжекелерибиздин бирине сөз берип койсок жакшы болот. Гүлзада Маматов турумна. Саламатсыздарбы, урматтуу эл журт. Аябай ушул кубанычтабыз, жакшы күндөрдө жолугушуп атканыбыз менен сиздер менен тынч аман отурат экенсиздер, шүгүр. Ал эми биз эмне деп айтмакпыз? Жаштар келиптир деп капа болбоңуздар, урматтуу эл журт. Булардын бардыгы кеминде 10 жыл, акыры 5 жылга чейин иштеген докторлор. Өздөрүнүн иштерин жакшы билишет. Бүгүн биздин максатыбыз дагы алдын алуу иштерин жүргүзүү. Урматтуу эжекелер, агайлары, алдын алуу иштери кандай болот, эмне болот деген сөздөрдү айтып, жакшы кеңештерди берип кетебиз деген ойдобуз. Биз акысыз болот медосмотр, бардык ошол жакшылыктар сиздерден бизге бата гана керек. Жакшы билимибизди биз сиздерге арнап кеткенге аракет жасайбыз, Саламатсыздарбы. Мына биринчи мен Оштон келген коллегаларым, сиздерге рахмат. Ушундай алтында убактыңыздарды бөлүп, ушу максат чоң рахмат сага, бизге макул болуп уюштуруп атканыңызга. Мына эмнедекчи баарыңыздарга иштериңиздерге ийгилик болсун. Дайым ушундай сонун жакшылыктарды көргөзүп жүрө бериңиздер. Анан биздин мына эл журт сиздерден суранам. Өчүрүт болуп, баатан бери эме болуп атабыз. Главный талашмай жок, бардыгына үлгүрөбүз, кечке чейин болот бардыга. Бири-бирибизди сыйлап, аксакалдарды сыйлап, Кудай кааласа, бардыгына үлгүрөбүз. Рахмат. Анда урматтуу туугандар, мына аксакалдардан бата берип койсуңар, көргөндөн кетип алышат да. Бер карай. Рахмат, şu bizdin eldi sıylap gelgenlerine rahmat baldarım. Şu işinler iyilik olsun. Bizdin cana rayonda glavni vraç Jırgal kadar rahmat. Buna Sali, aile hükümet şular uyuşturup eldin den solup üçün
şu nemetkeniňe üçin çoň rahmat baldarym. Esen boluglar, tınç boluglar, amin. Bu da umuruňardy bersin, esen boluglar, eri ýurtuňar menen, golu goňşuňar menen, bala çakaňar menen den soluňar bolsun. Allah Taala ne tilesine tileýiňizdi kabul bolsun. Rahmat ballar. Жанагы по специальности кайсы каерде кабинетте кайтып не кыласыздар? Алып кете бериңиз. Ар ким өз-өзүнүн. УЗИ каерге экен? УЗИ каяка? УЗИ бирөө. Невролог кайка старший медицина Ben o şerde işlep ketkenmin, 21 yıl işlegemin. Hazır pensiyaga çıkkamın. O şerde işler jakşı, vraçlar jakşı işlep turadi. Gelgen vraçlar gelipdir, görünöbüz. Densoluk çyn bolsun, zamanыбыз tınç bolsun sadaňyda. Gelgeniňerge Бүгүнкү иш-чарамыздын айыл өкмөт Главврач аябай жакшы уюштуруп аттыр. Рахмат ушуларга элдин ден соолугун чыңдаганга атайын чакыртып силерди ушул врачтарды областтан. Чоң ыраазычылык биринчи врачтарга, анан биздин айыл өкмөткө, анан главврачыбызга. Биздин айыл өкмөттү көрүп атасыңар, канча адамдар чогулуп келип атат. Бул жерде жумуштары болуп калып, бара албай, шарты болбой калып, акчасы жок калып, кыйла көрүнбөй жүргөн экен. Бүгүн мына 300-400 киши келип туруп, өчүртө турабыз. Өкмөткө чоң рахмат, главврачка рахмат, анан ушу врачтарга да чоң рахмат ушуну иш-чараны уюштуруп бергендиги үчүн. Биз үчүн аябай жакшы иш кылыптыр. Чакыртып, мына мен дагы бүгүн неберем алып келдим, көргөзүп коёюн деп. Өзүм дагы УЗИге түшүп коёюн деген ниетте келдим. Чоң рахмат силерге, ушу уюштурган адамдарга, өкмөт менен главврачка. Ошо Индияга боор алмаштырган эмне үчүн кетип атат деген суроо баардыгыңыздарда бар да. Бүгүнкү күндө вирустук гепатит Б, вирустук гепатит С, вирустук гепатит Д деген бул кан менен жуга турган оорулар аябай көбөйүп кетти. Эми мен азыр шашпай, майдалап, иликтеп, жиликтеп түшүндүрүп берем. Силерден көңүл буруп угуш эле талап кылынат. Мына вирустук гепатит Б кантип жугат деген суроого жооп берейин. Вирустук гепатит Б 3 эле жерден жугат. Биринчиси жугуп калышына ким күнөөлүү экен? Медиктер күнөөлүү болгон учурларыбыз бар. Эгер биз шалаакылыкка жол берип, көп жолу колдоно турган инструменттерди жакшы зыянсыздандырбасак, жакшы стерилизация кылбасак, жакшылап жууп тазалап зыянсыздандырып автоклавдык аппарат ошого салып жакшы зыянсыздандырбай шалаакылыкка жол берип, бир адамдын инструментин экинчи адамга инфекциялык контролдун эрежелерин жакшы сактабай эле колдоно берсек, биз жугузуп койгон учурларыбыз көп. Мен чычалаймынбы, чычалабаймынбы, моюнга аламынбы, албаймынбы, бул факт. Бул факт илим далилдеп койгон. Эгер биз медиктер шалаакылыкка жол берип, көп жолу колдончу инструменттерди жакшы зыянсыздандырбай, кийинки адамга колдоно берсек, жугузуп коебуз. Мисалы үчүн кайсы учурда? Стоматологияда сиздин тишиңизди чукулаган инструментти жакшы зыянсыздандырбай, алак-шалак мамиле жасап, анан мына эженики чукуласак, сиздин ооруңуз буга жугуп калышы мүмкүн. Сиздин гепатит. Андан сырткары гинекологко боюнан түшкөн келиндерде да ар түрдүү себептер менен боюнан толук түшпөй калганда, баягы тазалай турган инструменттер бар, жатынды тазалап, баягы баланын калдыктарын, кандын калдыктарын түшүрө турган инструменттерди дагы жакшы стерилизация кылбай, сиздикини бул эжеге колдоно берсе, анда да жугат. Андан сырткары медицинада кан куйганда, операция кылганда дагы вирустар бир текшергенде эле чыга бербейт. Анан ошондо дагы жугуп калышы мүмкүн. Түшүндүңүздөрбү? Мисалы үчүн хирургдун өзүнүн колунда бир жери кесилип кетсе, тиги пациентке жугушу мүмкүн. Же болбосо пациенттин каны хирургдун колуна тийип калса, хирургка жугушу мүмкүн. Анан баягы операция учурунда жараатты ачып бере турган инструменттер бар да, алар темирден болот, алар көп жолу колдонулат. Ошолорду дагы жакшы зыянсыздандырбасак жугуп калат. Түшүндүңүздөрбү? Андан кийин коомдук жайда, коомдук жайга келиндериңер педикюрга барабы? Барат. Маникюрга барабы? Барат. Каш чийдиргени барабы? Барат. Дагы бетиндеги бир жерлерин оңдоп түзөп сулуу кылганы барабы? Барат. Мына ошол инструменттерди көп жолу колдонгондо
жакшы стерилизация кылбаганда дагы жугат. Мына азыр биздин парикмахерлер эркек кишилер деле машинка менен, бритва менен иштейт тура. Ошо мурунку адамга колдонгондун кийинки адамга колдоно берсе курч предметтерди андан да жууп калат. Көп айтат, каяктан кан тиет деп. Кан аябай майда болот, кан тамчылар. Ал курч предметке тийип калганда ал адамды жабыркатат тура. Мындай кырганда башка кийинки адамга вирустар түшүп, анан жугуштур. Андан сырткары бул экинчиси болду, эми үчүнчүсү. Мен айтпадым бүт эле жерден жугат деп. Биринчисине кимдер экен? Медиктер. Экинчисине саламаттуулар. Эми коомдук жайлар. Айттым го, кай карат экенсиңер? Педикюр, маникюр, парикмахерский ошол жерден жууп калганчылар. Үчүнчүсү болсо үй шартында аялына күйөөсү жыныстык жакындык кылганда күйөөсүнөн аялына, аялынан күйөөсүнө жыныстык жол менен жууп калган учурлар бар. Улуу иште уят жок, мен көрсөтүп, мына бетимди сыйрып коюп эле айтып бере берейин. Мен ушундай фактыларды көргөмүн. Күйөөсүнүн колтугун кырган бритва менен аялы дагы колтугун кыра берген. Түшүндүңүзбү? Андай фактылар көп. Мына мен уялбай эле айтып коеюн. Улуу иште уят жок дейт. Мына бритваны жалпы колдонгон. Мен жада калсам мындайларды көргөм. Атасынын бритвасын баласы колдоно берген. Агасынын бритвасын энеси колдоно берген. Же болбосо иниси колдоно берген. Ушундай учурлар болгон да. Мен көргөммүн да андайларды. Айтып атышпайбы? Мындай кабинетке алып кирип ал деп сурайбыз да, ушундай фактылар барбы десек өздөрү айтып беришет да. Андан сырткары жалпы тырмак алуучу каражаттар, курч предметтер, ошолорду жалпы колдонбош керек. Ар бир адамдыкын өзүнүкү болуш керек. Мына ошондой учурда дагы гепатит Б жугуп калат. Анан гепатит Б, С деген оорулар жукту ушинтип, ушундай жол менен жугуп калгандан кийин качан белгиси чыгат? Гепатит Б, С, Д деген оорулар эки түрдүү өтүшү мүмкүн. Курч жана ачык айкын өткөн, жана билинбестен тымызын өткөн болуп экиге бөлүнөт. Курч жана ачык айкын өткөн түрөттө адамдардын көздөрү саргайып, өңдөрү саргайып, чоң зарасы агарып, кичи зарасы кызарып, өңүлү айнып, кускусу келип, алы кетип, шалдырап, аппетити жок болуп эле больницага барат. Аны ошол жерде курч өткөн гепатит деген диагноз коюлат. Бул ачык айкын курч өткөн түрү. Анан биз ал пациентти дарылайбыз, көзөмөлгө алабыз. 6-9 айдын ичинде айыкса айыгып кетет. Айыкпаса өнөкөткө өтүп кетиши мүмкүн. Эми канча процент айыгат деген суроо туулат да. Азыркы мен айткан белгилери чыгып, 100 пациент ооруканага барып жатса, 85-90 толук айыгып кетет. Жакшы экен? 85-90 толук айыгып кетет, кайра кайталанбайт. Гепатит Б деген түрү. Ал эми ошол 10-15% кээде билинбей өтүп, көпчүлүк учурда билинбей өтүп, кээде болсо өнөкөткө айланып кетет да. Өнөкөткө айланып кеткенде эч кандай белгиси болбойт. Сопсо адамдан эч айырмаланбайт. Жумушун кылып, тамагын жеп, арагын ичип, жыргап жашап жүрө берет. Бирок күндөрдүн бир күнү тиштери канап, кичи заара кыла албай, ичи шишип, тамак жей албай калганда анан келишет. Анда уже кеч болот. Мына ушуну биз цирроз деп коебуз. Цирроз деген эмне? Курсагы чоңоюп, тиштери канап, мурду канап, өңү саргайып, өнөкөт, боор таптакыр жарабай калганда анан келет. Эми эмне үчүн оорунун белгиси болбойт деген суроо туулатабыз силерде? Мына өнөкөт түрүндө боордун ичинде нерв жок. Ага бычакты матырып алсаңыз деле ал сезбейт. Боордун ичинде нерв жок. А тишиңизде нерв барбы? Бар. Тишиңиз ооруса өкүрүп бакырып стоматологко барасыз? Барасыз. Ал эми бооруңуз ооруса эч качан өкүрүп барбайсыз. Себеби анын ичинде нерв жок. Ал боор кыргызга окшош орган да, аябай сабыр кылып чыдап жүрөт. Момун а деген оозунан үн чыкпайт да, бул органдын ушунчалык жуош. Аны өтүшүп кеткенде билет. Эми эмне кылыш керек деген суроо туулат, туурабы? Мен сизге айтарым, кимиңиздер 2000-жылга чейин туулган болсоңуздар, милдеттүү түрдө гепатит Б-га текшерилиңиздер. Эми кызык боло атабыз силерге? Эмнеге 2000-жылда айтып жатасың деп таң калып атасыздарбы? 2000-жылдан баштап мамлекет өзүнүн чөнтөгүнөн акча кетирип, өзүнүн чөнтөгүнөн жаңы туулган баланы апасынын аласынан ыңа деп туулганда эле гепатит Б-дан сактоочу вакцина сайып коюп жатат.
Ошон үчүн мына кичинекей бөбөктөр, мына ширинтай бөбөктөр, мына ширинтай, кичинекей сонун ширинтай бөбөктөр гепатит Б менен оорубайт. Себеп дегенде аларга апасынын аласынан ыңа деп туулганда эле гепатит Б'дан сактоочу вакцина сайып койгон. Талон таркатпайсыңар, бул жерде концерт. Яка кирелиби? Талон алып берип атат. Сиз жаңылыктан аркада калыптырсыз. Талон берип атат. Демек, кээде айтып калышат. Менин балам 5 жашар, сиз айттыңыз эле, 2000-жылдан баштап туулгандар гепатит Б менен оорубайт, бирок менин балам ооруп калды. Сиз жалганчы турбайсызбы деген суроолор беришет да. Жок, мен жалганчы эмесмин. Эгер аял, кош бойлуу аял өзү гепатит Б менен ооруп туруп, төрөп алган болсо, ичинде эле жатында жаткан мезгилде эле баласына жууп калган учурлар өтө аз болсо да кездешет. Андайлар аз, бирок кездешет. Андайлар аз кездешет. Sizlerge жақсы ийгиликтерди жаратсын. Tinch болгула. Келгениңерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Улай тилейин. Ден соолугун сурап, сиздерге рахмат беребиз. Каяктанбы? Сиздердин ишиңерге ийгилик. Ошо эл аманчылык ден соолукта болсун. Бул Дени сак эл ассоциациясын чакырганыбыз биздин бул жер айыл аймактардагы элдердин ден соолугуна кам көрүү, оорулардын алдын алуу бул лечение кылганга караганда жеңилирээк, больнойго да жакшы болот да. Ошон үчүн биз буну ушул максатта атайын Дени сак элинин ассоциациясынын башчысы Максат деген жигитибизге кайрылганбыз. Мындан кийин бат-бат уюштуруп берип турсаң деп мына бүгүн биринчи жолу баштап атабыз. Мен ойлойм мындан кийин дагы бат-бат ар 2 ай сайын башка айыл өкмөттөрдө, Кара Кожо айылынын баардык айыл өкмөттөрүн кыдырып чыкканга аракет кылабыз. Бүгүнкү Ылай талаага келгенден ушу жакыныраак райондун жакын жеринен баштаганга аракет кылдык. Бул жерде айыл өкмөттүнүн да салымы бар. Айыл өкмөтүнүн Нурбек акебиз атайын өзү дагы келип элди уюштуруп берип анча-мынча финансый жагынан да жардам берди. Не демекпиз? Главный бизге элибиздин, журтубуздун денинин сактыгы бул бизге эң чоң байлык. Биз колдон келишинче мындан кийин мындай иш-чараларды байма-бай алып барып турганга аракет кылабыз. Сиздерге да чоң рахмат. Мына бүгүн Ылай тала айыл аймагында жакшы чара болуп турат. Элибизде ушу майрамдык маанайда бүгүн Ош шаарынан элдин Дени сак эл ассоциациянын врачтары Максат мырза жетектеген врачтар келип бекер биздин Ылай тала өкмөтүнүн ошол ден соолугунун кеңесине кандай кеңеш берип, мындайча айтканда оорунун алдын алуу иш-чарасын өткөрүп жатабыз. Бул жерде бул иш-чаранын демилгеси негизинен биздин райондун врачы Жыргал мырза, андан кийин биздин ГИСВ номер 7-нин врачы Сали бул биргеликте уюштуруп жатабыз. Биз да жергиликтүү бюджеттен каражаттарды бөлүп уюштуруу маселелерин Кудай кааласа ушул элибиз ушул врачтардан жакшы кеңештерди алса, сунуштарын алса, бул да болсо ар биринин ден соолугуна болгон алдын алуу иштерине, оорунун алдын алуу иш-чарасына жакшы болот деген ойдобуз. Өзүңүз билесиз, биз негизинен качан оорубуз күчөп, качан мындайча айтканда жыгылып, же болбосо аябай оорубуз күчөгөн учурда врачтарга кайрылабыз да. Ошон үчүн ошол нерсени биринчиден алдын алуу, экинчиден элибиздин ден соолугун жакшыртуу максатта ушул иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Ошол биздин врачтарга келген конок врачтарыбызга чоң ыраазычылык билдирем өзүмдүн атыман, ушул Ылай тала айланмагынын элинин атынан. Себеби майрам күндөрү ели бекер кеңештерин берип, сунуштарын айтып, кандай оорулар менен ооруйт, ошону кантип алдын алыш керек деген кеңештерин берип отурат. Дайым алардын да ишинде ийгилик болсун. Жалпы кыргыз элибиздин дени сак болсун. Дайым
денсаулықта болсын, Алла қаласа ошондой жакшы денсаулықта болсо, дени сак болуп калабыз деген ниеттемиз. Darıgellер келип бизге аябай айыл тургундары үчүн биздин жарандарыбыз үчүн аябай чоң кызмат көрсөтүп жатышат. Мен өзүм ушул айыл тургунду болгондугуна байланыштуу неврология кайрылдым. Неврологиядан мен өзүм көптөгөн жерлерге барып, көп жерден ушундай консультация ала алган эмесмин. Азыр кезекке туруп өзүмдүн мөөнөтүм жеткенде кирип, ушул неврологиядан аябай жакшы ошо келген дарыгерлерге дагы ушу жолдун алыстыгына карабай келип ушу айыл тургундарынын ден соолугуна кан көрүп бекер көрүп берген дарыгерлерге дагы чоң ыраазычылык билгизебиз. Биз туугу айыл болгонубузга байланыштуу ошо элдин ден соолугуна аябай кан көрүшүп бизге дагы комментарий неме айтып коёсуз. Тургундарынын эң негизгиси ден соолуктары чың, айыл Дени сак эл ассоциациясынын түзүлгөнүнө 5 жылдан өтүп атат. Бүгүн 54-чү выездге чыгып, ушул калкыбызга медициналык жактан жакындан жардам берүү деп алыскы региондордогу специалисттер жетпеген региондорго келип өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү көрсөтүп келебиз. Эми жанагы кеме сууга келбесе, суу кемеге келди болуп биз өзүбүз ушул оорукчандарга, ооруган адамдардын үйүнө келип жаткан баягы лежащий больной деп коет. Ошолордун бардыгына келип, өзүбүз келип кабар алып, ошол өзүбүздүн сунуштарыбызды, рекомендацияларыбызды берип келебиз. Бүгүнкү күндө бүгүн ушул главврачынын чакыруусу, Каракулжар районунун главврачысынын чакыруусу менен жана ошондой эле ушул Улуу Айталуу айыл өкмөтүнүн чакыруусу менен келип отурабыз. Бул жерде адамдар азыр көп, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Адамдар кардиолог, невролог, ушул гинеколог аялдар ушул көрүп жатышат. Азыр биз бүгүн 20дан ашуун врачтар келдик. Врачтардын алды 30 жылдан, аркасы 5 жылдан кем эмес иштеген врачтар. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, азыр медицина эми Кудайым буюрса медицинага көңүл бурулуп, министрибиз дагы жакшы иштерди кылып жатат. Биз ошол чакыруу каттарыбыз көп келет. Анан ал жердеги кайсы специалисттер жок болсо, ошол специалисттерге басым жасап, анан ошолор менен келгенге аракет кылабыз. Буга чейин ошо кайсы райондорго бардыңыз? Буга чейин Каракулжа, Ош областынын бардык дээрлик райондоруна, Араван, Ноокат, Кара Суу, Өзгөн бардык райондоруна бардык. Жалал Абадтын дээрлик райондоруна бардык. Баткен бардыгына бардык райондоруна барып, өзүбүздүн ишмердүүлүктү жүргүзүп келебиз. Бүгүнкү выезд 54-чү выезд. Ошондо түштүк аймагында 3 област тейледик. Тейледик. Түндүккө да чакыруулар бар. Биз ал жактын врачтары менен биригип, ошол жакты дагы ишти алып барабыз деген ниеттерибиз бар. Анан учурдан пайдаланып, жанагы келген мобильный клиникалардын бирөөсүн бизге берсе, биз мындан дагы эффективдүү иштегенге, мындан дагы элибизге жакындан жардам бергенге даярбыз. Акысыз, бардыгы акысыз. Ассоциациянын ошо демилгелеген кишилердин кимдер? Ассоциациянын каржылаган бул ассоциациянын мүчөлөрү бизди эч ким каржылабайт, эч кандай саясатчы же болбосо бир бизнесмен жок бизди каржылаган. Биз өзүбүздү каржылап иштеп келебиз. Ушул жанагы окуган илимибизден зекет чыгарып деп коет мусулмандар. Ушул элибизге илимибиздин зекетин берип келебиз. Каржылаган эч ким жок. Ассоциациянын составында 200дөн ашуун врачтар бар.